Assalamu алейкум достор. Мен Актылек Акылбек уулу. Мен сиздерге буга чейинки киргизген видеом жөнүндө кыскача маалымат айтып кетейин дедим. Себеп дегенде аябай көп комментарийге аяк эмне менен бүттү, штрафты сотрудник төлөдү же сен төлөдүң, ал жерде знак барбы жокпу, кирсе болобу же болбосо кайсыл жерде тартылган, эски мыйзам же жаңы мыйзам деген аябай көп суроолор келип түшкөн. Ошол себептен бул сиздерге кыскача маалымат катары айтып өтөйүн. Бул видеону баштан аяк эч кандай бурмалабайм, болгондой айтып берем. Себеби бул видео 2018-жылы декабрь айында тартылган. Эски мыйзам боюнча мунун акырына чейин чыгып, акырында ошол чечим чыккандан кийин сиздерге ошонун баарын көрсөтүп, ушундай болду деп тартайын деген ойдо бул видео жүктөлбөй турган болчу. Бул видео Алишер Набаев көчөсүндө тартылган. Алишер Набаев көчөсүндө тартылып, ошол жерде ал жер бир багыттуу же болбосо односторонний жол эмес. Ал жерден келечек жактан киргенге уруксат, бирок наркыл привокзальный же болбосо темир жол жактан кирип келе жатканда 3-1 знак бар. Кроме пассажирного транспорта деп астына жазып койгон. Жеңил автобус же болбосо жеңил адам ташуучу унаалар гана кирүүгө уруксат. Жеңил автоунааларга же болбосо башка автоунаага тыюу салынган знак бар. Андан 1 метр өткөндөн кийин 328 стоянка запрещена знак бар. Бирок мен ал знакка жеткен жокмун. Мен келечек тараптан кирип барып, Ош мамлекеттик университети жакка кирип, шлагбаумдан өтүп, разворот алып чыкканмын. Ошол чыккан мезгилде солго бурулба же болбосо солго бурулба деген бир дагы знак жок, же болбосо ошол жерде двойной сплошной полоса жок. То есть мен солго бурулба деген эч кандай запрет эте турган бир дагы белги жок да. Мен солго бурулгандан кийин дагы оң тарапта мен ал жерге токтобошум керектиги же болбосо 327 же 328 жол белгилери орнотулган эмес. Ошол себептен мен токтогонмун. Анан кийин инспекторлор өзүңүздөр көргөндөй мен сага барып жетелеп көргөзөйүнбү же болбосо жылбайсыңбы деп келип ушундай бир орой мамилелерди кылганы. Эми бул видеонун аягы кандай бүттү? Бул видеонун аягы мен ал жерде эч кандай жол тартибин бузган жокмун. Муну мен бул видеону Горгайдын начальнигинин ордун басарына жибергенинде мен нарушение кылдымбы же жокпу деп сураганымда, ал нарушение кылган жоксуң деп жооп берди. Бирок мен ошол эле учурда айып пулду өзүм төлөп, правамды алганга туура келди. Себеби мен ошол тартылгандан кийин 3 күндөн кийин аябай срочно түрдө Москвага учушум керек болуп калып, Москвада айдоочулук бөлүм керек болгондуктан ошол правамды өзүм акча төлөп алганга туура келди. Себеби мен заявление таштагандан кийин 14 күнүн ичинде чечим чыгып, анан мен ал жерде эч кандай нарушение кылбаганым жөнүндө жазылып, андан кийин менин правамды кайтарып берет да. Ошол себептен мен 14 күн күтө албаганыма байланыштуу аларга айтсам, биз 14 күндө чечим чыкмай сайын сен праваңды алып бере албайбыз деп койгондон, айла жок, өзүм акчаны төлөп алганга туура келген. Ошол себептен ал инспектор акчасын төлөгөн жок. Бирок ал жерде ошол начальнигинин ордун басарынын айтуусу боюнча мен ПДДны бузган жокмун, мен нарушение кылган жокмун. Эгер кимде ким ошол көчөдө ошол куду менин видеомдогудай кылып тура турган болсо, коркпостон тура берсеңиздер болот, коркпостон кире берсеңиздер болот. Буга далил бар. Ошол каналга жазылгандарыңыздарга чоң рахмат. Лайк басканыңыздарга дагы аябай чоң рахмат. Жакшы пикирлерди жазып колдоп азаматсың дегендерге аябай чоң рахмат. Ошол эле учурда дизлайк баскандарга дагы рахмат. Анан сөгүп же болбосо жаман сөз жазгандар эми аман эле болуңуздар, башка эмне дейбиз. Ошол жакында Кыргызстанга барам. Жаңы видео, жаңы күч, жаңы дем, жаңы мыйзам. Көрүшкөнчө.